Кыргызстанда тигилген кийим-кечелерге суроо талап күчөдү. Мындан улам жеңил өнөр жай тармагы өрүш алып, тигүү цехтерине иштегенге адистердин жетишпестиги байкала баштады. Бул туурасында бүгүн 60тан ашуун кийим тиккен компаниялар катышкан жарманкеде айтылды. Иш-чараны уюштуруучулар сапат жагынан атамекендик тигүүчүлөр өлкө ичинде да, сыртта да кадыр баркка ээ болууда дешет. Теманы кабарчыбыз Улан Бакиров улантат. Кийим-кечелердин жарманкесине быйыл 60тан ашуун өндүрүүчүлөрдүн продукциясы коюлду. Бул жерде бардык курактагы адамдарга ылайыктуу кийимдерди тапса болот. Баасы да анча кымбат эмес. Өндүрүүчүлөр тиккен кийимдерин ортомчусуз сатышууда. Уюштуруучулардын айтымында жарманкенин негизги максаты атамекендик тигүү цехтерине колдоо көрсөтүп, алардын продукциясын жайылтууга багытталган. Анан тышкары ошо бизде тигүүчүлөр соода кылсын деп, анан бул жарманка өткөзгөн максаты бул жакында биздин кесиптик майрамыбыз болот. Тигүүчүлөрдүн ошого карата биз ушу жарманка өткөзсөккө чечкенбиз. Кыргызстанда тигилген кийим-кечелердин сапаты жыл санап жакшырууда. Тигүү цехтерин иштеткен ишкерлер кийинки жылдары өзүбүздө өндүрүлгөн кийим-кечелер өлкө ичинде да суроо талапка ээ болуп жатканын билдиришет. Өлкөнүн ичинде уже жакшы болуп калды. Мурда, например, Кыргызстандан чыгарылган болсо, Кыргызстандын этикеткасы экен деп албай коюшчу. Азыр наоборот, биздин именно Кыргызстандын производствосын издеп кийгендер көбөйүп кетишти. Бирок тигүүчүлөрдү түйшөлткөн маселе да жок эмес. Маселен, чет жактан ташылып келген кездеме топчу сыяктуу сырьёнун баасы мурдагысына караганда кымбаттады. Андыктан өлкөгө бул багытта иштеген инвесторлор керек. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанга тигүүчү инвесторго керек жок. Биз өзүбүз тиккенди билебиз. Биз намды жасаганды билебиз, биз болгондо ун жасаганды билбейбиз. Ошо унду жасап берсе бул жакта, ушу маталар чыгып, кеземелер чыгып баштаса, мен ойлойм биз эч кимге көз каранды болуп калат элек. Белгилей кетсек, Кыргызстан ЕАЭПке киргени Орусия менен Казакстандан ири өлчөмдөгү кийим-кечеге буйрутма бергендер көбөйгөн. Бирок азырынча анын айрымдарынан кыргызстандык ишкерлер баш тартууга мажбур болууда. Анткени чоң көлөмдөгү буйрутмаларды аткаруу үчүн миңдеген адамдар иштеген чоң цехтер керек. Ал эми Кыргызстанда бул тармакта азырынча чакан цехтер басымдуулук кылат. Ошентсе да расмий эмес маалыматтар боюнча кийим тигүү тармагында 200 миңден ашуун адам жумуш менен камсыз болгон. Улан Бакиров, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.